Кумтөр боюнча суракка чакырылган камалган бирдей чиновникке болушаке, актаке, митингге чыгаке жок. Белгилүү журналист Эльмира Мадиева Facebook социалдык тармактагы баракчасына бүгүн Кумтөр боюнча суракка чакырылган мурдагы атка минелер тууралуу төмөнкүдөй пикирин калтырган. Текстти өзгөртүүсүз беребиз. Кумтөр боюнча лөктөр камала баштады. Чүйдөгөндө эле Бабанов, өткөндө парламентте депутат Сайдулла Нышанов Камчыбек Ташиевке кимдер камалат айтып коюңузчу деп айда жалдыраса болбой камалганда угасыңар дедиле. Угула баштады. Кумтөр боюнча суракка чакырылган камалган бирдей чиновникке болушаке, актаке, митингге чыгаке жок. Эми четинен жооп берсин, алтынга азгырылган жаман деп жазган Мадиева. Эл чындыкты билсин. Жактоочу Асылбек Жээнбековдун камалышы мыйзамсыз. Асылбек Жээнбековдун камалышы мыйзамсыз. Мындай пикирин жогорку кеңештин депутаты Асылбек Жээнбековдун жактоочусу Давран Касымов билдирди. Анын айтымында Жээнбековду камоого эч кандай себеп жок. Асылбек Шариповичти камоо чечими мыйзамсыз. Биз бул боюнча кийинки станцияга кайрылабыз. Аны камоого эч кандай себеп жок эле, деди жактоочу. Эске салсак, бүгүн 1-май райондук соту Асылбек Жээнбеков менен Төрөбай Зулукаровду 2 айга камакка алуу чечимин чыгарган. Булак медиа центр. Эл чындыкты билсин. Акчаны кайтарып береби, биз талашпайбыз, бирок парламенттин мурунку депутаты Ширин Айтматова Твиттердеги баракчасында парламенттин депутаты Төрөбай Зулукаров талапкерлерден Биримдик партиясынын тизмесине киргени үчүн алган акчасын кайтарып бербейт деп жазган. Анын айтымында Ош жана Нарындан келген ишкерлер акчаларын кайтарып берүүнү талап кылышкан. Бирок Зулукаров алардан баш тарткан. Кошумчалай кетсек, Ширин Айтматова Биримдик партиясында биринчи орундар $500 000 $1 миллион чейин турат деп жазган. Акчасынан да мандатынан да ажыраган бул талапкерлерге байланыштуу Төрөбай Зулукаровдун эшигин каклап жатышкан. Балким Төрөбай мырза кырдаалга комментарий бериши мүмкүн. Бирок ага чейин Төрөбай Зулукаров Биримдик партиясынын тизмесин түзүүдө тоорукта башка фигура болгон деп жетиштүү жазышкан. Маалыматтар Facebook баракчасынан алынды. Эл чындыкты билсин. Сурак берген 5 атка минердин 2 камалды. 31-майда жогорку кеңештин депутаттары Асылбек Жээнбеков менен Төрөбай Зулукаров 2 айга камалды. Экс-премьер-министр Өмүрбек Бабанов менен мурдагы депутаттар Исхак Пирматов жана Талантбек Узакбаев 48 саатка кармалды. Дагы бир мурдагы өкмөт башчы Игорь Чудинов бул иш боюнча күбө катары көрсөтмө берип чыкты. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кармалган мурдагы жана азыркы атка минерлерге Кумтөр ишине байланыштуу айып койду. Буга чейин атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев кендин ишмердигин иликтөөнүн алкагында бир нече киши камакка алынарын эскерткен эле. УКМКнын бир күндүк камоосу Кумтөргенине байланыштуу ким кармалгандыгын журналисттер 31-майда түштөн тарта түн бир окумга чейин жазып отурушту. Атайын кызмат улам бирден маалымат чыгарып отуруп, соңунда баарын ырастагандай болду. Атайын кызматтын басма сөз өкүлү Назгүл Кадыралиева 2 депутаттын эмне себептен кармалганын түшүндүрдү. Кумтөргөнүн иштетүү боюнча долбоорду жүзөгө ашырууда коррупциялык фактылар тууралуу козголгон кылмыш иши боюнча тергөө улантылууда. Тергөө иш-чараларынан кийин 2021 жылдын 31-майында депутаттар Асылбек Жээнбеков менен Төрөбай Зулукаровго жазык кодексинин 319 беренесинин 2-бөлүмү коррупция менен шектүү катары кабарлама берилди. Ушул эле күнү тергөөнүн өтүнүчү менен Бишкектин 1-май райондук соту Жээнбеков менен Зулукаровдун бөгөт чарасын карап, аларды 2 айга камакка алуу чечимин кабыл алды. Асылбек Жээнбеков 2007 жылдан бери парламенттин чакырылышына катары менен депутат болуп шайланган. Жогорку кеңештин 6-чакырылышында 2 жылча спикер болгон. Төрөбай Зулукаров 2010 жылы жана 2015 жылы парламентке КСДП партиясынан шайланган. Депутат Зулукаровдун адвокаты Асылбек Кочкоров коррупция боюнча коюлган айыптар эч кандай негизсиз экенин белгилеп, баарын төгүнгө чыгарды. Бул тууралуу кошумча маалымат берилеринде айтты. Жээнбековдун адвокаты Давран Касымов соттун камакка алган чечимин мыйзамсыз деп сыпаттады. Тергөө тобу бир гана 2012 жылы Садыр Жапаров Кумтөр боюнча көтөргөн демилгени депутаттар кабыл албай коюшкан деп, ошону кесипет катары беришиптир. Биз муну туура эмес деп эсептейбиз. Себеби добуш берип жатканда ар бир депутат өз ыктыяры менен берет да, аны эч ким мажбурлаган эмес. Эгер кимдир бирөөгө күч көрсөтүп, кимдир бирөөнү коркутса, алар мыйзам чегинде укук коргоо органдарына кайрылышы керек болчу. Асылбек Жээнбеков Центера Голд компаниясы боюнча бардык келишимдерди туура жолго салганга аракеттерди кылган.
кылганбыз деп жатат, деди адвокат. УКМК экс депутаттар Исхак Пирматов мен Талантбек Узакбаев 48 саатка кармалганын кабарлады. Аларды атайын кызматка сурак берген киришкен. Пирматов 5-чакырылышка Республика партиясынан, ал эми 6-чакырылышка Бирбол партиясынан шайланган. Быйыл 28 майда мандатын тапшырып берген. Узакбаев болсо 2010 жылы Ар намыс партиясы менен депутат болуп келип, 2012 жылы агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитеттин жетектеген. Мурдараак айрым басылмалар экс-премьер-министр Игорь Чудинов да кармалганын маалымдашкан эле. Бирок атайын кызмат ал ушул тапта күбө катары көрсөтмө берип жатканын билдирди. Чудинов 2007-2009 жылдары премьер-министрликти аркалаган. Дагы бир мурдагы өкмөт башы Өмүрбек Бабанов суракка киргени кабарланып, кечке чукулдап калганда 48 саатка кармалганын маалым болду. Атайын кызматтын басма сөз өкүлү Назгүл Кыдыралиева ал жөнүндө Азаттыкка буларды билдирген эле. Тергөө учурунда алынган далилдер негизинде 2021 жылдын 31 майында Кыргыз Республикасынын жаза кодексинин 319 беренесинин 2-бөлүмү коррупция фактысы боюнча кылмышка шектүү делип мурдагы премьер-министр Өмүрбек Бабанов кармалды. Атайын кызматтын артында эле адвокат Амантур Абдрахманов да билдирүү таратып саясатчыга коюлган айыптар негизсиз экенин маалымдады. Өмүрбек Бабановго каршы кумтөргө байланыштуу эч кандай күмөн болбошу керек, анткени ал мыйзамга каршы келген аракеттерге барган эмес. Бүгүнкү суракта Өмүрбек Бабановдон ал премьер-министр болуп турган учурдагы кумтөр маселеси боюнча учкай гана сурашты. Ага коюлган айыптоонун мазмунун түшүндүрүшкөн жок, шектүү катары кабарлама да беришкен жок. Ошондуктан Өмүрбек Бабанов да анын адвокаты катары мен дагы аны эмнеге айыптап жатышкан жана эмне үчүн кармашканын түшүнбөй турабыз, деди Абдрахманов. Бабанов 2010 жылы өзү түптөгөн Республика партиясы менен парламентке келген. 2011-2012 жылдары Кыргыз өкмөтүн башкарган. Тергөөнүн маалыматына ылайык, кумтөргө жер айымтарын берүүдөгү мыйзам бузуларды таап чыккан депутаттык комиссиянын 2012 жылдагы корутундусунун негизинде Жогорку Кеңеш экс-премьер-министрлер Игорь Чудинов менен Данияр Үсеновдун токтомдорун жокко чыгаруу талабы менен өкмөткө сунуштама киргизген. Чудинов кол койгон 2009 жылы чыккан 365 токтомдо кумтөр кенинин 10.070 гектар аянты дагы 16.000 гектарга кеңейтүү маселеси каралган. 2010 жылкы Үсеновдун 168 токтомунда да дал ушул эле маселе кенге 16.330 гектар жер аянты кошуп берилгени көрсөтүлгөн. Бабанов өкмөттө жетектеп турганда Үсеновдун токтомун жокко чыгарып, бирок Чудиновдун токтомун калтырып койгон. Дагы башка жагдай, Бабанов 2012 жылы Алато Финанс деп аталган мамлекеттик чакан кредиттик компания ачкан. Ал кумтөр кенинен түшкөн акчага каржыланып, анын ишмердүүлүгү кийин бир топ суроо жараткан. Булак Азаттык. Эл чындыкты билсин. Президентке кайрылуу. Милиция кылмышкерди өз алдынча кармаганга укугу жок. Мыйзам ага жол бербейт. Урматтуу Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич, так ушул таптарда милициянын колу бутун байлаган мыйзамдарга оңдоп түзөтүүлөр жүргүзүлүп, кызуу талкууда. Андыктан төмөндөгү жазылган кемчиликтерди тыкыр көзөмөлгө алып, 2019 жылы 1 январда кабыл алынган Кыргыз элин аңга түрткөн бейөкмөт уюмдардын тобу жазган чимкириктер колдогон мыйзамдарды жокко чыгарышыңыз зарыл. Бул чечкиндүү кадам сизге жана элге пайда алып келет. Алсак бүгүнкү күндө ыкчам бөлүмдөрдүн кызматкерлери тарабынан кылмыштуулуктун алдын алуу жана ага каршы күрөшүү максатында ыкчам издөө иш-аракеттерин өз алдынча жүргүзүү укугунан ажырап тергөө кызматына атайын тапшырмасынын негизинде гана иш алып барып калган. Тактап айтканда, каргашалуу окуя болгон жерди коргоо же көзөмөлгө алуу, шектүүлөрдү коштомо, күзөт кылуу менен гана чектелет. Демек, бул кадам жалпак тил менен айтканда кылмыштуулуктун күчөшүнө чоң шарт түзүп, ыкчам кызматкерлер тобу тергөөчүнүн көзүн караган байкуштардын биринчи катарын толуктайт. Мисалга алсак, 2019 жылдын башынан күчүнө кирген кодекстер негизинде Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин ыкчам бөлүмдөрүнүн көйгөйлөрү, укук коргоо органдарынын ыкчам бөлүмдөрү кылмыштуулуктун алдын алууга толугу менен тыюу салынган. Бул боюнча атайын сценарий жазып, план түзүп, видео тасмага тартып көрсө, ыкчам кызматкерлердин учурдагы абалын түшүнсө болот. Кудай сактасын, атайын ыкчам топ кылмышкерлер 10 эмес 100 адамдын башын кесип кетсе дагы эч кандай чара көрө алышпайт. Анткени алар кылмышты аныктоо үчүн ыкчам издөө иш-чараларын жүргүзүү толугу менен мыйзамсыз. Анткени алардын аракети сотко чейинки өндүрүшкө кирбейт. Ушуга байланыштуу төмөнкүдөй ыкчам иш-чара жүргүзүүгө такыр мүмкүн эмес жана төмөнкү баскычтарга маани берип, кылдаттык менен көңүл буруп чара көрсөңүз. Биринчи, ыкчам алдын алуу, башкача айтканда рейдтик иш-чараларды жүргүзүүгө. Экинчи, кылмышка жана издөөдө жүргөндүгүнө шектүү катары, ошондой эле ыкчам кызыкчылыгы бар адамдарды, анын ичинде чет өлкөлүк жарандарды, ошондой эле издөөдөгү эл аралык террористтик, экстремисттик
террористтик уюмдарга, уюшкан кылмыштуу топторго тиешеси бар адамдарды өз алдынча чакырып алып келип өздүгүн тактоого жана тактоо үчүн жарандардан түшүндүрмө алууга. Үчүнчү, уурдалган далил зат буюмдарын издеп табуу максатында ломбарддар, оңдоп сатуу алуу жайлары, зергер буюмдарды сатылган жерлер жана уюлдук телефондорду, автоунааларды союп чачып саткан жерлер, автоунааларды тейлөө борборлор текшерип кароо жүргүзгөнгө. Төртүнчү, козголгон кылмыш иштери аяктап сотко жиберилген учурда жана мурунку жылдардагы жарыяланган издөө иштери менен издөөдө жүргөн кылмышкерлердин үстүнөн издөө жүргүзүү бүгүнкү күндө мүмкүн эмес, себеби аталган категориядагы издөө иштеринин жүйөлүү маселеси болуп, атайын тергөө аракеттерин жүргүзүү үчүн санкцияны алууга такыр болбойт. Анткени санкция сотко чейинки өндүрүштүн негизинде гана алынып, жогоруда аталган издөө ишин же мурда катталган кылмыш ишин КЖБР кайрадан каттоого туура келет. Бешинчи, учурдагы жазык процесстик концепциясынын негизинде кылмыштуулукка каршы күрөшүү жаатындагы эл аралык укуктук актылардын жоболорун аткаруу мүмкүн эмес. Себеби жаңы жазык процесстик ченемдеринде жетишилген келишимдердеги ыкчам издөө иш-чараларын өткөрүүнү каралган эмес. Ошондой эле азыркы атайын жана алдын алуу иш-чараларды жүргүзүү азыркы учурдун түшүнүгүнө дал келбейт. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, башта айтып кеткендей 2019-жылы кабыл алынган мыйзамды жокко чыгаруу сиздин гана колуңузда турат. Бул канчалаган кыргыздын тагдырын түрмөгө тыгып берген батышчыл топтун кызыкчылыгы. Тактап айтканда, Лейла Сыдыкова баштап жазган мыйзамды өздөрүнүн колтугуна кысып айдаш керек. Бир нече адамдар чындыкты таппай чыркырап, бир эле тергөөчүдө 500 миңден ашуун иштер каралбай, айрымдары бул жарык дүйнө менен коштошуп жатат. Адамдын тагдырын сиз жаман мен жакшыны түшүнгөн инсан катары туура түшүнүп, жаныңыздагы айрым батышты сүйгөн жети баштуу ажыдарларга алданбай, эл өкүлү эмес 6-чы чакырылыштын эл бузарлары, чыккынчылар колдоп берген мыйзамды колдобошуңуз керек. Ишиңизге ийгилик. Кыргыз элинин тагдырын жана кызыкчылыгын ойлоп, жогорку 2019-жылдагы тозок мыйзамды жокко чыгарып бересиз деп толугу менен ишенебиз. Ал мыйзам жокко чыкпаса, кылмыш улана берет. Булак Назар Ньюс.